Казакстандын Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрү менен соода саттык көлөмү өстү. Жыл башынан бери мамлекеттердин ортосундагы товар жүгүртүү көлөмү 6% жогорулап, болжол менен 9 миллиард теңгени түздү. Бул тууралуу өлкөнүн улуттук экономика министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, жарым жылда өндүрүш экспортунун көлөмү 2,8 миллиард долларга жетсе, импорт 6 миллиардтан ашкан. Товар жүгүртүү көлөмүнүн 92% Орусияга тиешелүү. Казакстандын белсиндүү шериктештеринин катарында Кыргызстан, Белоруссия жана Армения өлкөлөрү да бар. Каспий деңизинин укуктук макамы боюнча конвенцияны даярдоодогу 20 жылдык жумуштун натыйжасы жемиштүү. Документтин башкы мааниси аймактын туруктуулук негизин камсыз кылуу жана суу тегиздигинин биоресурстарын сактоо. Белгилей кетүүчү жагдай, документтин акыркы текстин Каспий аймактык мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери өткөн жылдын 5 айында бекиткен. 9 ай ичинде конвенция казак, Азербайжан, Түркмөнстан, фарс жана англис тилдерине которулду. Анын англис тилиндеги нускасы ар түрдүү маселелер жаралган жагдайда тексти түшүндүрүүгө ыңгайлаштырылган универсалдуу болуп саналат. Решающее значение в том, что эта конвенция определила правовой статус Каспия. Конвенция Каспийдин укуктук макамын аныктап берди. Чечүүчү маани дал ошондо. Документ суунун делимитациясы сыяктуу негизги маселелердин чечимин табууга негиз салды. Атап айтканда, аймактык суулардын 15 милдик аймагын, ар бир мамлекеттин 10 милдик балык уулоо аймагын эсептөөдө колдонула турган ыкмалар аныкталды. Это самое главное. Оттуда уже будет проще определить 10-мильную рыболовную зону для каждого государства. Эгер мурун өлкөлөрдүн биоресурстарды сактоо жана коопсуздукту камсыз кылуу тармактарында гана келишим болсо, Актау саммитинде негизги документтен башка эл аралык укуктук келишимдерге кол коюлду. Конвенция открывает новые возможности. Например, в сфере охраны окружающей среды мы сотрудничаем уже достаточно. Конвенция жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Мисалы, ушул кезге чейин деңиз менен анын аймагы коргоо, биологиялык ресурстарды пайдалануу ишинде 5 өлкө ортосунда биргелешкен келишимдер жасалган. Ал эми Актау саммитинде бир нече өкмөт аралык документ бекитилди. Алардын 3-өө коопсуздук тармагына тиешелүү. Каспийдин биоресурстарын утумдуу пайдаланууга кол коюлду. Аны менен бирге деңизде балык уулоо маселесин жол жоболоштуруучу өкмөт аралык комиссия түзүлдү. Разнообразие, о защите от загрязнений из наземных источников, об оценке воздействия на окружающую среду. Мындан башка соода экономикалык кызматташтык жана унаа тармагында да келишимдерге кол коюлду. Бул 5 мамлекет ортосунда бизнес түзмөктөрдүн өз ара иш аракеттерин жогорулатууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан 2019 жылкы 6 Каспий саммитинде өлкөлөрдүн ушул тектеш кызматташтыкка даярдыгы аныкталат. Казакстан жакын арада Каспий деңизинин укуктук макамы боюнча конвенцияны бекемдөөнү көздөп жатат. Казакстан Республикасынын тышкы иштер министрлигинин маалыматында, Каспий деңизинин түбү көлгө, ал эми суунун үстү деңизге колдонула турган укуктардагы эрежелерге негизделген. Эскерте кетсек, тарыхый документ Актауда өткөн Каспий саммитинде кол коюлган. Ошондой эле саммиттин алкагында 5 өлкөнүн башчылары өкмөт аралык келишимдерге, тактап айтканда Каспий аймагындагы чыр-чадактардын алдын алуу, Каспий деңизиндеги коопсуздук боюнча терроризм жана уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү, чектеш аймактардагы мекемелерде кызматташууга кол коюшту. В ходе 5-го Каспийского саммита руководителям пограничных ведомств сторон в реализацию соглашений сотрудничества. Каспий аймактык өлкөлөрүнүн 5-чи саммитинин алкагында тарапташтар чек аралык мекемелердин ич-ара шериктештиги жөнүндөгү протоколго кол коюшту. Документ тиешелүү органдардын өнөктөштүгүн борбордук жана аймактык деңгээлдерде ишке ашырууга укуктук негиз жасайт. Биргеликте аракет кылуу, биринчи кезекте маалымат алмашуу, мыйзамсыз ишмердүүлүк менен алек болгон жеке жана юридикалык жактар, мыйзамсыз мамлекеттик чек араны кесип өткөн кемелер боюнча иш алып барышат. Юридических лиц, которые есть сведения, в отношениях которых занимается незаконной деятельностью.
Эффективдүү мамлекеттик кызматтын моделин түзүү боюнча башка өлкөлөр Казакстандын ийгиликтүү тажрыйбасын өздөштүрүүдө. Алардын катарында Борбор Азиялык республикалар да бар. Казакстан Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясынын кызматкерлери өзбекстандык кесиптештерине семинар өтүштү. 1 жыл мурда окуу имаратынын алдында тренингтерди иштеп чыгуу жана эл аралык стандарттарга шайкеш мамлекеттик кызматкерлерди сертификациялоо менен алектенген долбоордук башкарууну өнүктүрүү борбору түзүлгөн. Аймактарда бөлүмдөрү да жигердүү иштеп келүүдө. Азыркы тапта бул окуу 4,5 миңге жакын мамлекеттик кызматкерди камтыйт. В рамках тесного сотрудничества Академии государственного управления Казахстана и Узбекистана подписан общий Казакстан жана Өзбекстан академияларынын тыгыз кызматташуусунун негизинде жалпы меморандумга кол коюлду. Бизге мамлекеттик кызмат көрсөтүү, кеңселик долбоорлорду түзүү, долбоордук башкарууну ийгиликтүү колдоно билүү боюнча Казакстандын тажрыйбасын үйрөнүү кызык. Применению проектного менеджмента очень много проведено практических работ в Казахстане. Академия сегодня имеет достаточно неплохой потенциал и компетенции в области проектного управления. Азыркы тапта академиянын долбоордук башкаруу жаатында мүмкүнчүлүктөрү чоң. Бүгүнкү күндө Өзбекстандык кесиптештер эле эмес, Орусиялык мамлекеттик башкаруу академиясынан, Татарстандык кесиптештер жана башка мамлекеттер тарабынан кызыгуу бар. Башка делегациялардын келүүсү күтүлүүдө. Заинтересованы, и у нас планируется посещение других делегаций. Тажикстан менен Өзбекстандын карым-катнашын мындан ары өнүктүрүүгө жаңы түрткү дүйшөмбү менен Бухара ортосунда аба каттамы ишке кошулду. Учуу узактыгы 1 саатка жакын. Системалуу түрдө ишке ашырыла турган рейс дүйшөмбү күндөрү ишке ашат. Тажикстандык алгачкы жүргүнчүлөрдү Өзбекстан аба майданында жылуу тосуп алып, делегация мүчөлөрүнө байыркы Бухара шаарынын тарыхый жайларын тааныштырышты. Медресе, мечит мунаралары, шаардын борбордук көчөсү Регистан, тажиктердин алгачкы мамлекеттин түптөөчүсү Исмоили Самониге арналган Сейил Бак менен комплекс саякатчыларды абдан таң калтырды. Эки өлкөнүн ортосундагы алгачкы аба каттамынын ачылышына байланыштуу белгилүү бий жана музыкалык жамааттардын катышуусу менен концерт уюштурулду. Серепчилердин пикиринде Тажикстан жана Өзбекстан шаарларынын ортосунда аба каттамынын калыбына келиши соода-экономикалык кызматташтыкты, маданий жана билим байланыштарын жандандырууга, ошондой эле эки багыт боюнча туристтик агымдарды кеңейтүүгө ыңгайлуу шарт жасоого таасир берет. Казакстандык окумуштуулар уникалдуу препарат иштеп чыгышты. Ал апробациядан ийгиликтүү өтүп, клиникаларга жигердүү киргизилүүдө. Мындан сырткары кариестен ийгиликтүү дарылаган казакстандык иштеп чыгууну чет өлкөлүк тиш докторлору кубануу менен кабыл алышты. Мейдин Казакстан жазуусу бар имплантантты Орусия жана Казакстанга жеткирүү жолго салынган. Жакынкы арада тиштин эмалин калыбына келтирүүгө өбөлгө боло турган препарат Европа жана Сауд Аравиясынын клиникаларынын текчелеринде пайда болот. Мы воспроизвели этот белок, то есть синтетическим путем, но это аналог человеческого белка амилогенина. То есть основной. Биз бул белокту синтетикалык жол менен чыгардык. Бул адамдагы белок амилогениндин аналогу. Бул эмальды түзүүдө иштей турган негизги белок. Биздин препарат кариести дарылайт, эмальды калыбына келтирет. Баштапкы кариес бул ак дакча, бир аз сары, бирок тешик эмес. Башкача айтканда, кариести баштапкы этабында эмальды калыбына келтирүү менен дарылайт. Дырка, кариес не до этого. То есть лечит кариес на начальном этапе за счет восстановления эмали. Бүгүнкү күндө аталган дарыны 50 казакстандык клиника сатып алды. Ойлоп табуучулардын айтымында бул дары заманбап медицинанын кагидасына жооп берет. Башкача айтканда, ооруну баштапкы этабында токтотолот. Моя задача сводится к тому, чтобы предотвратить. Менин милдетим кариести токтотуу жана анын өрчүп кетишине жол бербөө. Препарат энадентин биз 1,5 ай мурда гана колдоно баштадык. Менде болгону 2 бейтап болгон. Эч нерсени казуунун кереги жок. Эч кандай анестезия зарыл эмес. Болгону өспүрүм менен сүйлөшүп олтуруп, тиштерге сүйкөө гана керек. Разговаривать с ребенком и наносить на зубы. Казакстандык өндүрүш үчүн атайын чекизат Швейцарияда жасалат. Бул жерде болгону материал оролот. Технологиялык өнүктүрүү боюнча улуттук агенттиктин гранттык каржылоосунун негизинде өндүрүштүн көлөмүн 2 эсе өстүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү.
Раньше мы фасовали вручную. В стерильных условиях, ну, понимаете, механические, то есть механическая фасовка. Мурда биз колубуз менен таңгактачубуз. Тазартылган жагдайларда, бирок мындай ыкма менен чогултууга абдан көп убакыт кетет. Албетте өндүрүштүн көлөмү да аз болот. Биз 60 миллион грант алдык. Ушул мезгилге чейин жылына 100-150 миң флакон чыкса, бул көрсөткүч 350-400 миң флаконго чейин өстү. То есть 300-400 тысяч флаконов в год. Казакстандык өндүрүштү жеткирүү боюнча Украина жана Орусиянын 30 клиникасы менен келишим түзүлдү. Жакын арада ата мекендик өндүрүш Европа жана жакынкы чыгыш мамлекеттерине жеткирилет. Маңғыстау облусунда ири туристтик долбоорду ишке ашыруу көздөлүп жатат. Белгилүү Каракия ойдоңунун Ашшор деп аталган айланасында рекреациялык аймак салуу көздөлүүдө. Бул үчүн Каспий деңизинен арык казылып, ал жер туздуу суу менен толтурулат. Келечекте жасалма суу сактагыч жээгинде конок үйлөр курулуп, эс алууга келгендерге арналып кум жээк комплекстери салынат. Долбоордун алдын ала баасы 60 миллиард теңгеге бааланууда. Вот это технико-экономическое обоснование, она как раз похожа. Долбоордун техникалык каржылык негиздемеси даяр. Ал коомдук желелерде кызуу талданып жаткан суроолорго жооп берет деп эсептейбиз. Бейөкмөт уюмдар көтөргөн маселени анализдеп, келечекте пайда болуп кала турган коркунучтардын алдын алуу жолдорун карайбыз. Могут быть риски, и как мы их будем снижать. Актөбөдө аянты 4000 чарчы метр болгон тарыхый өлкө таануу музейи салынды. Батыш аймакта альтернативасы жок маданият объектиси күзүндө пайдаланууга берилет. Жаңыдан салынган музейде 11 зал бар. Ар бири ар кайсы мезгилге арналган. Төмөнкү кабатта көргөзмө залы жайгашат. Эски музейдеги 103 000 экспонат ушул жерге жеткирилүүдө. Заттарды алып келип түгөндөп жатырмыз. Енді бұлардың бәрін біздер Заттарды алып келип түгөлдөп жатабыз. Эми булардын барын хронологиясы боюнча жайгаштырышыбыз керек. Жумушчулар азыркы тапта бул залдагыларды орнотуп бүтүштү. Эмнени коебуз, кайсыл жерде эмне турат деген сыяктуу иргөө иштери жүрүп жатат. Ирктөө жумуштары жүрүп жатыр. Не коямыз, кай жерде не болот деген сыяктуу. Заманбап имаратта баалуу заттар узак сакталуусу үчүн бардык шарттар жасалган. Нымдуулук менен температура бир калыпта болот. Мисалы, табият залы 9 бөлүктөн турат. Музей курулушу эл башынын келечекке багыт руханий жаңыруу долбоорунун алкагында ишке ашырылууда. Жаңы музейди салууга 635 миллион теңге жумшалган. Бул мәдәни ортанын ачылууна демеушилик көрсөтүү. Актөбөдөгү музейдин курулушу мамлекеттик жана жеке ишкерлердин өнөктөштүгүнүн негизинде ишке ашып жатат. Аталган долбоор руханий жаңыруу программасынын алкагында ишке ашууда. Жергиликтүү тургундардын туулган жердин тарыхын жана маданиятын колдоп жатканы бизди кубандырып жатат. Аясында жүзөгө асырылып жаткан. Актөбөлүк облустук тарыхый чөлкөм таануу музейиндеги экспонаттарды жылына 85 000 адам көрөт. Анын ичинде шаарга саякаттап келген чет өлкөлүк коноктор да бар. Аймактын тарыхы менен таанышкысы келген окуучулар да музейге көп келишет. Ыбырай Алтынсариндин 19-кылымда жазылган сейрек кездешкен китептеринин түп нускалары, этнографиялык жыйнактар, жеке буюмдары жана улуу казак агартуучусунун эмгектери Астанада сунушталды. Улуттук кол жазма жана сейрек кездешкен китептер борборунда Астананын 20 жылдыгына арналган көчмө көргөзмө өтүп жатат. Алтынсарин атындагы Костанай облусунун мемориалдык музейинин 100дөн ашуун уникалдуу экспонаттары. Көргөзмө өзүнө жеке эле жазма булактарды, архивдик материалдарды эле эмес, казактын белгилүү жазуучусу, окумуштуу этнографынын жашоону чагылдырган карапайым буюмдарын да камтыйт. Серепчилердин айтымында эң баалуу буюмдардын катарында Алтынсариндин үй бүлөсүнө таандык болгон төшөктөрдүн каптамалары, ошондой эле сейрек кездешкен Шарикатул Ислам китебинин түп нускасы бар. Эта книга была передана музею в 2008 году главным имамом Костанайской областной. Бул китеп 2008 жылы Костанай облусунун башкы имамы Ертай Тажы Балахмет уулу тарабынан музейге өткөрүлүп берилген. Аталган китеп Ыбырай Алтынсарин тарабынан жазылган. Ал эми бул каптаманы музейге 1992 жылы Түштүк Казакстан облусундагы Ленгер шаарынын тургуну Гүлсана Бектемирова өткөрүп берген. Бул каптаманы ага Ыбырай Алтынсариндин жубайынын бир тууган эжеси болгон чоң энеси Разия эже берген.
Иртыш аймагында уникалдуу диний экспонаттар көргөзмөсү ачылды. Экспонаттардын саны 80ден ашат. Ар бир диний конфессия өкүлдөрү өздөрүнө сакталган байыркы жазмаларды, диний китептерди, маанилүү документтерди, сыйынган кезде кие турган кийимдерин жана пайдалана турган буюмдарын коюшкан. Машкүр Жүсүп мечити түшүндүрмөсү чагатай. Ал эми өзү араб тилинде жазылган байыркы Куран китебин сунуштады. Ал эми Орус православ чиркөөсү Иртыш аймагында христиандыктын өнүгүшүндөгү сейрек басылмаларды, фото сүрөттөрдүн көчүрмөлөрүн алып келишкен. Немис тилинде 1821-жылы басылып чыккан Библияны да көрүүгө болот. Көргөзмө касиеттүү Курбан айт мааракесин утурлай уюштурулуп жатат. Исламның мынау білім жағына кітаптары қандай бар, сол жерде Құран, пайғамбарымыздың хадистері. Ислам дининин билим тармагындагы китептери, ошол кездеги Куран, пайгамбарыбыздын хадистери, ушул исламдын негиздерин сактай турган китептердин баарын ушул жерге алып келдик. Ал эми өзүбүз мусулман болуп, христиандардын чиркөөсүн көрүп жатабыз. Алардын кандай китептери болгон, тарыхта аларда кандай касиеттүү нерселери болгон, мурда биз билбеген нерселерди ушул жерден көрүп таанып жатабыз. Касиеттүү нерселери болду. Сону да біз білмеген нәрселерді осы жерде көріп біліп жатырмыз. Здесь также представлено Бул жерде Талмудтун томдорунун бири Шаббат трактатын көрүүгө болот. Ошондой эле Ханука майрамында жагыла турган 8 шамды жана түндүккө береке, тилек жазылган жазуу сыяктуу заттар коюлган. И плюс вот еще есть благословение для дома и свеча души. Казакстандын кино искусствосу дүйнөлүк аянтка чыгууда. Эми чет өлкөлүк көрүүчүлөр казак киночуларынын чыгармалары менен таанышып, эч кандай тоскоолдуксуз интернет аркылуу көрө алышат. Казакфильм киностудиясы эң ири кино сервис платформасы менен кызматташтык тууралуу келишимге кол койду. Аягон айынын 1-нен баштап белгилүү кино сайтта 150дөн ашуун казакстандык тасманы көрүүгө болот. Аталган интернет порталынын 50 миллиондон ашуун туруктуу көрүүчүсү бар. Бул ресурста жайгаштырылган казак тасмалары орус тилинде эле эмес, казак тилинде сунушталат. Онлайн платформа каталогуна 77 000 видео өндүрүш кирет. Анын ичинде 6,5 мың анимациялык жана көркөм тасма, 45 000 белгилүү телешоу жана 20 000 жаңылык программасы бар. Данное соглашение дает хорошую. Бул келишим Казакстандык кинону дүйнөлүк деңгээлге чыгарууга мүмкүнчүлүк берет. Ар кайсы өлкөлөрдөн суроо талап жогору. Европа менен Батыш Европа өлкөлөрү бар. Мен оюмча, бул өлкөлөргө көчүп келген мурунку мекендештерибиздин көбү казак киносуна зор кызыгуучулук жаратып жаткандыгына байланыштуу. Эти страны проявляют большой интерес к этому кино. Адаттан тыш жана эң жаркын, мыкты сүрөттөрдүн мыктылары. Казакстанда асыл мурас аттуу фото сынак башталды. Аталган чыгармачылык сынакка 18-35 курактагы казакстандыктар катыша алат. Өтүнмөлөр архитектура, Казакстандын маданият жана каада салттары, Астананын 20 жылдыгы, карапайым жашоодогу окуялар жана жүздөр категориялар боюнча кабыл алынат. Казакстандын биринчи президентинин фондунан кабарлашкандай, сынактык иштерди кабыл алуу аягон айынын 30-на чейин уланат. Жеңүүчүлөргө лауреат ысымы берилип, акчалай сыйлык тапшырылат. В первой декаде октября мы уже подведем итоги, и затем мы приглашаем победителей и самые лучшие. 9 айынын биринчи декадасында биз сынактын жыйынтыгын чыгарабыз. Жеңүүчүлөрдү чакырабыз. Мыкты эмгектер Назарбаев борборуна коюлат. Албетте, сыйлык тапшыруу аз эмеде өтөт. Биринчи президенттин фондунун фото көргөзмөлөрдү өткөрүүдө тажрыйбасы мол. Биз бул жылы чет өлкөлөрдө бир катар фото көргөзмөлөрдү өткөрдүк. Биздин жаш, таланттуу фото сүрөтчүлөр, фотографтар биринчи президенттин атынан чет өлкөдө өз эмгектерин тартуулоого мүмкүнчүлүктөрү бар. Фотографов есть перспектива тоже выставляться от имени фонда первого президента за рубежом. Кытай өлкөсүнүн 1000 жылдык тарыхы менен көркөм табияты, улуттук музейге келе тургандар Кытайдын өзгөчө маданияты жана экономикадагы жетишкендиктери менен тааныша алышат. Бул жерде улуу Кытай фото көргөзмөсүнүн 4-чү вернисажы ачылды. Экспозицияны Кытайдын Казакстандагы элчилиги уюштуруп жатат. Көргөзмөгө белгилүү кытайлык фото сүрөтчүлөрдүн 80ге жакын чыгармасы коюлган. Сегодняшняя выставка еще раз показывает местным друзьям настоящий.
Бул көргөзмө жергиликтүү өнөр сүйүүчүлөр коомуна чыныгы, башкача айтканда, заманбап Кытайды көрсөтөт. Заманбап экономика, заманбап өнөр жай менен 5 провинция ортосундагы байланышты кездештирүүгө болот. Ар бир провинция Казакстан менен кызматташтыкты орноткон, эки жактуу байланыш бекемделе түшөт. Вот это очень полезно для двусторонних отношений. Не первый раз у нас открывается в музее, выставка открывается уже в 4-й. Музейде мындай көргөзмө ушуну менен 4-чү жолу ачылып жатат. Кытай Эл Республикасы менен маданият тармагы боюнча байланыш бекемделүүдө. Бул көргөзмөнү көрүүгө келгендердин саны арбын, күнүнө 300-400гө жакын адам келет. Бул Кытай маданиятына кызыгуу жогору экендигинин далили. Свыше 300-400 посетителей. Кытай өлкөсүнө арналган көргөзмө 1 айга уланат. Бирок экспозициялар сериясы муну менен аяктабайт дешет уюштуруучулар. Казакстан Кытай маданий гуманитардык өнөктөштүгү көргөзмөсүнүн алкагында Кытайдын бардык провинциялары камтылат.